Рахмат, менде суроо жок. Болгону бир эки сунуш айтып коеюн дедим. Негизи өнүккөн өлкөлөрдө ар бир баланын өлүмү мындай бүт өлкөнү кайгырткан, ар бир бала зомбулукка кабылганда бүт мындай бир трагедияга тете учур болот. Бизде тилекке каршы ошол зордукталды, апасы уруп өлтүрүп койду, интернатта кордолду деген жаңылыктар балдарга байланышкан, жанды кейткен жаңылыктар тез чыгып турат. Бул менен баарыбыз иштешибиз керек. Мына бул жерде соттон, прокуратурадан өкүлдөр отурат. Сиздер кызматкерлериңерге туура түшүнүшүңөр керек. Балдардын тагдыры менен ойнобош керек. Балдарга карата зордукталган, зомбулукка кабылган балдарга карата ошол арыздарды абдан адилеттүү, тереңилик деп караш керек. Аларга карата туура эмес чечимдер болсо, мына Кубат Табылдыевич, акыйкатчы катары сиз ушул туура эмес сот чечимдерин, прокуратуранын туура эмес иштерин тизмесин берсеңиз, биз аларга чара көрүү жөнүндө сөзсүз түрдө сунуштарды беребиз. Андай сотторду, андай прокурорлорду биз жанагындай маалымат каражаттары аркылуу коомчулукка жек көрсөтүшүбүз керек. Ошол балдардын кызыкчылыгын колдобой, анча-мынча сүйлөшүүлөрдүн негизинде тескери чечип койгон сотторду дагы, прокурорлорду дагы биз мындай ордун башка жактан көргөзүшүбүз керек деп ойлойм. Бул биринчиден. Экинчиден, мына балдарга зордукталган, балдарды зордук зомбулукка кабылганда, жанагы тосмо арыз өтпөш керек деген мыйзамды буга чейин биз сунуштаганбыз, мына Аида Салянова менен. Бирок президенттен вето келген буга чейин, айрым бир туура эмес жерлерин белгиленген. Биз муну кайра иштешибиз керек. Бул биз ошол мыйзамдын мына соавтору, кошумча автору катары мен айтып атам, буга биз башка жактан өзгөртүү киргизебиз сөзсүз түрдө. Анан азыр мына балдар боюнча акыйкатчы Кубат Отурбаев мырза абдан жакшы проблемалардын, өзөктүү проблемаларды айтып өттү. Аймактарда чынында мына сиздер социалдык өнүгүү министрлиги карап чыгышыңар керек. Бизге сунуш берсеңер, быйыл болбосо дагы ийинки жылга ушул балдар менен иштеген жергиликтүү адистердин айлык маянасын, бензинин, алардын шартын жакшыртуу боюнча бул өтө көп каражат кетпейт буга. Биз өкмөткө сунуштап, бюджетке киргизишибиз керек. Анткени биз билебиз, айылдарда мындай адистер жетишпейт, алардын айлык акысы аз, шарты жакшы эмес, бир айылдан бир айылга баруу кыйын абдан. Ошол айылдардагы балдар зордук зомбулукка кабылган учурда алар көбүн эсе жанагы арыз жазылбай, мындай көз жаздымда калып кетип атат. Ошону эске алсаңыздар, анан мына социалдык өнүгүү министрлиги мага дагы бир маалымат берип койсоңуздар. Мына ДЦП менен ооруган балдардын саны жана алардын ата-энелери өкмөттөн кандай колдоо алат, канча пенсия алат, жанагындай колдоо беретинде. Ошону берсеңиздер, биз дагы муну бюджеттен көбөйтүшүбүз керек. Азыр абдан туура айтып өттүңүз. Алар бир баласынын айынан же жумушка чыга албайт мисалы. Ошолго өмүр бою байланып калат. Анын айынан ажырашып кеткен, атасы таштап кетип калган учурлар көп. Ошолорду дагы биз мамлекеттик камкордук алыш керек. Мамлекет аларга пенсия чегерип, көбүрөөк ошол баласын бакканга жете турган кылып мындай карашыбыз керек деп ойлойм. Ушул сыяктуу мага маалыматтарды берсеңер, биз өкмөткө конкреттүү бюджетке канча акча керек экенин так берсеңер, биз сүйлөшөбүз. Менин оюмча премьер-министр деле буга каршы болбойт деп ойлойм. Акыркы маселе. Мына Бишкек шаарынын аймагында балдар жана жаштар реабилитациялык борбор бар. Муниципалдык мекеме. Ошонун жетекчиси жанагы Петрушевский. Ошол борборду мына өкмөт өкүлдөрү отурасыңар. Ошол жакта дагы бир тартипке салып койсоңор. Ал киши келип, парламентке келип, биздин айрым коллегаларыбызга туура эмес маалыматтарды берип, социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлерине кандайдыр бир басым жасоого негиз болуп атат. Ал министрликтин ички ишине кийлигишин коюп, өзүнүн мекемесинде тартипти орнотуп алсын. Ал жакта мына бизде документтерден бери турат. Ондогон балдарды АКШга жиберген, Project 143 деген америкалык уюм менен иштешет. Борбордун администрациясы биргеликте мына Америкага чогуу тизменин түзүп, ал жака жиберип, мына ушул жердеги балдардын зордук зомбулукка кабылган тууралуу дагы маалыматтар бар. Шартын дагы жакшы билебиз. Тартип жок. Ошон үчүн анча-мынча биздин коллегаларыбызга туура эмес маалымат берип, бул жакта министрликтин өкүлдөрүнө туура эмес басым кылып атат. Биз мындай шартта министрликтин өкүлдөрүн коргойбуз. Биздин комитет биринчи кезекте коргойбуз. Ошондуктан министрликтин ар кандай жана комиссия түзүлүп атыптыр. Сөзсүз түрдө эске алып койгула, салам айтып койгула. Анан ошол жактагы тартипти дагы орнотуп койсоңор деген бир жакшы сунуш бар. Анткени ал жакта аябай мындай башаламандык күчөгөн. Ал киши интрига менен алек болбой, ал жактагы балдардын шартын жакшыртканды караса деген ой. Рахмат.